Бүгүнкү сабагыбыз фразеологизмдердин өзара бөлүнүшү. Фразеологизмдер өзара үчкө бөлүнөт. Фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык айкаш же тизмек. Биринчи фразеологиялык ширешмеге токтолобуз. Мааниси тутумундагы компоненттердин алгачкы лексикалык маанилери менен таптакыр байланышы жоктой сезилген фразеологизмдерди фразеологиялык ширешме дейбиз. Мисалы, сиркеси суу көтөрбө, котур ташы койнунда, эки көзү төрт. Бул фразеологизмдерден келип чыккан туюнтмалар бул компоненттеги сөздөр менен таптакыр тиешеси жок. Сиркеси суу көтөрбөдөн келип чыккан туюнтма жактырбоо деген туюнтманы берет. Котур ташы койнунда деген фразеологизм арамза деген туюнтманы берет. Эки көзү төрт деген фразеологизмдин туюнтмасы күтүү, зарыгуу деген туюнтманы берет. Күтүү, зарыгуу деген туюнтманы берет. Экинчи фразеологиялык бирдик. Фразеологиялык бирдик мында мааниси тутумундагы компоненттердин жеке тургандагы маанилерине аздыр көптүр жакындыгы бардай сезилген туюнтмалар фразеологиялык бирдик деп аталат. Мисалы, көздүн карегиндей сактоо, мындан келип чыккан туюнтма бапестөө, аярлоо. Үрүп чыгар ити жок дегенден келип чыккан туюнтма жакыр, жарды. Салыштырсак, көздүн карегиндей сактоо дегенде көзүбүздүн карегин кандай сактаган болсок, мына ошол бапестөө, аярлоо деген ошол мааниге жакын болуп турат. Үрүп чыгар ити жок деген фразеологизмдердин туюнтмасы жакыр, жарды. Чындыгында эле эч нерсеси жок болсо, ал эч нерсе үрүп чыкпайт. Күлү додо болбогон. Мунун туюнтмасы бир жерде туруктуу иштебеген. Салыштырсак, эгерде адам бир жерде туруктуу бир үй бүлө жашаса, ал жерде күл чындыгында эле додо болот. Жок, бир журттан экинчи журтка тез көчүп турган болсо, анда күлү додо болбойт. Ошондуктан аздыр көптүр жакындык мааниси бар экен. Көчүгө айланбаган деген фразеологизмдин туюнтмасы тар деген түшүнүктү берет. Эгерде бөлмөнүн ичи тар болсо, 2-3 киши кирсе, көчүгө айланбай калат. Ошентип бири-бирине жакындык мааниси бар экен. Сүйлөмдү карайбыз. Кымбаттуу балдар, мектеп буюмдарын көздүн карегиндей сактагыла. Бул жердеги фразеологизмдер көздүн карегиндей сактагыла деген фразеологизм болду. Фразеологизмдин үчүнчү түрү фразеологиялык айкаштар же тизмек деп аталат. Фразеологизмдердин бул тобу көпчүлүк учурда фразеологиялык тизмектер деп да аталып жүрүшөт. Айрым тизмектер кебибизде эркин, өз маанисинде колдонулбастан, белгилүү бир сөздөргө гана колдонулган туруктуу сөз айкаштарын фразеологиялык тизмектер дейбиз. Мисалы үчүн, кымча бел, кымча бел. Мисалы, кымча бел деген фразеологизмди алсак, бул жерде кымча деген сөз белге гана, кымча деген сөз белге гана тиешелүү болот. Белге гана тиешелүү болот. Белге. Ал эми аскар соо десек, аскар деген сөз бул тоого гана тиешелүү болот. Тоого гана тиешелүү болот экен. Башка сөзгө тиешеси жок. Жылас болуу. Жылас деген сөз болууга гана тиешелүү болуп атат. Болууга гана. Чарк айлануу. Чарк деген сөз айлануу деген гана сөзгө тиешелүү болот экен. Демек, кебибизде туруктуу сөз айкаштардын ичинде дагы башка белгилүү гана тиешелүү сөзгө тиешелүү болот экен дагы, башка сөзгө тиешеси жок болот экен. Мындай туруктуу сөз айкаштарын фразеологиялык айкаштар же болбосо тизмек дейт экенбиз. Мисал келтиребиз. Мисалы. Карагат көздүү, кымча белдүү, кыздар кылакташат. Бул сүйлөмдө
Фразеологиялык айкаш жолсо тизмек карагат көздүү. Бул сөздү биз карагат деген сөз көзгө гана тиешелүү. Анткени карагаттан башка сөз менен алмаштыра албайбыз. Ошондой эле кымча белдүү деген дагы бул фразеологиялык айкаш. Кымча деген сөз белге гана тиешелүү болду. Башка дене мүчөлөрүнө тиешеси жок. Ошентип бул сабакта фразеологиялык бирдик, ширешме, айкаш жөнүндө маалыматка ээ болдук.